Андан ары кантип жардам беребиз, кантип жардам беребиз дегенде биринчи кезекте эмоция сезимдери менен тааныштырабыз. Жана башында айтып өткөндөй, сезимдерин так атап, аныктап балдарга тааныштырганга жардам беребиз. Экинчиден өзүбүз үлгү болобуз. Өзүбүз үлгү болобуз дегенде кандай? Мисалы үчүн көпчүлүк апалар балдарынын настроениясы бар кезинде, мисалы үчүн унчукпай жүрө бериши мүмкүн. Балдары кечтен кечке телефон көрүп турса, унчукпай жүрүшө берет дагы, анан настроениясы жок кезде кокусун эле бакырып, кыйкырып, ызы чуу салып калышы мүмкүн. Бул дагы туура эмес экен да. Биз деле мисалы үчүн өзүбүз балдарыбызга сезимдерди грамотно деп коет же болбосо так жашынакай айтканды үйрөнүшүбүз керек экен да. Мисалы кандай? Балам, сен эртеден кечке телефон көрүп отурганың мага жакпай атат. Бул нерсе мени сенин келечегиңден тынчсыздандырып атат. Убакытты теке кетиргениң мени өкүндүрүп атат. Мага жардам бербей, мени чарчатып, мага кайдыгер болгонуң мени капа кылып атат. Бул нерсени сен токтотпосоң, мага жардам бербесең, телефонду азыраак көрүп, көбүрөөк пайдалуу нерсе менен алектенбесең, экөөбүздүн мамилебиз бузулуп, мен өзүмдү кармана албай, сага катуу айтып урушуп жиберишим мүмкүн деген сыяктуу сезимдерибизди балдарга так конкретно айтып үйрөтүшүбүз керек экен. Мен кичинемде билем, апам ошол өспүрүм курагыма келгенде после родовой не деп коет, послеродовой баягы стресс дейт го, ошол депрессия деп коет го, ошондойго чалдыккан окшойт. Мен 11 жашымда апам кичинекей сиңдимди төрөгөн дагы, анан эле ошол унчукпай эле жүрөт эле дагы, мисалы үчүн 2 жумалык болгондо бир күнү ушунчалык катуу урушат эле, мен түшүнбөй калат элем эмнеге урушканынчы. Анан эле кээде урушуп атып, баардык нерсени санап берет эле да, өткөндө сен ушинткенсиң, өткөндө сен мынаны кылбай койгойсуң, өткөндө сен мындай дегенсиң дегенде мен шок болуп калат элем да. Ошол учурда апам бирок бир дагы билдирбейт эле, күлүп жашынакай эле жүрө берет эле, же болбосо унчукпай маани бербейт эле. Ошону топтоп жүрүп бир күнү ушунчалык катуу жарылып урушат эле, ал мага да катуу тиет элечи. Ошон демек бул дагы кандай десем, психологиялык жактан сабатсыздык деп айтсак да болот да. Демек биз бала тарбиясында настроениябыз бар кезибизде балдарыбыздын бизге жакпай аткан адаттарына унчукпай койбой, баардыгын экологично жай айтып үйрөтүшүбүз керек, түшүнүшүбүз керек, өзүбүз үлгү болушубуз керек экен. Андан кийингиси мына үчүнчүсүн жазбай калыптырмын. Үчүнчүсү сен эмес мен формасында айтабыз. Сен эмес мен формасында. Мындайча айтканда, эгерде биз балдарга сезимдерди так айтканды кантип үйрөтөбүз? Мисалы үчүн сезимдерди так айтканды. Мисалы, сен ушундай кылып мени капа кылдың. Сен дайыма мени күнөөлөйсүң. Сен дайыма мени айыптайсың. Сен менин маанайымды түшүрдүң. Сен менин жүрөгүмдү ооруттуң. Сен мага жардам бербейсиң деп сен деген сөздү баштаган учурубузда экинчи тарап эч качан бизди түшүнбөйт дагы, укпайт дагы, көңүл да бурбайт дагы. Бул ага карата болгон нападение, атака сыяктуу сезилип, ал адам коргонуу формасына өтөт дагы, кайрадан бизге жооп кылып, уруш, конфликт мына ушул сөздөн башталат экен. Бул сен деген сөз менен уруш мен формасында өзгөртүп көрсөңүз, балким күйөөңүз менен болгон мамиледе дагы, коллектив кайсы адамдар менен болгон мамиледе дагы мен формасына өзгөрткөнүңүздө экинчи тарап биздин абалыбызды түшүнүп, өзүнүн кемчиликтерин мойнуна алып, бирок ачык айкын билдирбесе дагы, ичтен өзүнүн жасаган жоруктарын ката экендигин сезип, сырттан билдирбеген менен күнөөсүн ичтен мойнуна алып, биз агрессия көрсөтпөй, уруш көрсөтпөй, жөн жай сүйлөшүүгө биз менен барат экен да. Мисалы кантебиз? Сен менин көңүлүмдү ооруттуң эмес, ушул сөздөрүң менин жүрөгүмдү оорутtu. Мен ушул сөзүңдү укканда көңүлүм капа болду. Мен мындай мамилени сенден күткөн жокмун. Мен буну угуп алып, жүрөгүм тызылдап кетти. Мен чарчап кеттим, же болбосо мен ыйлагым келип кетти ушул сөздөр үчүн деген сыяктуу өзүбүздүн абалыбызды мен формасына. Мен ушул сөзүңдү угуп, мен өзүмдү күнөөлүү сездим. Мен ушул сөзгө өзүмдү күнөөлүүмүн деп ойлобоймун. Ушул сөзүң менен мен сөзүң менен сен мени күнөөлүүсүң дегендей мага сезилип жатат
деген формада айтканды үйрөнсөк, мындайча айтканда экинчи тарап менен мамиле кылуубуз бир топ жеңилирээк болот экен. Буну өзүбүз албетте практикалап убакыттын өтүшү менен акырындык менен жашообузга алып келе баштайт экенбиз. Албетте мисалы үчүн бул эрежени укканда мен дагы таң калганмын. Дайыма сен деген сөздөрдү колдонуп эле жашап жүргөнмүн. Анан ошон үчүн мен дегенге мисал келтиришим да кыйыныраак болуп атат. Мен да жашоомду практикалап алып келе жатамын. Балама колдонуп көрдүм, ошондой эле жолдошума да туура колдонуп көрүп атканда чындыгында эле жакшыраак эффект результат берип аткандай болуп атат да. Бул сразу болуп калбайт албетте, акырындык менен баягы өзүңүз жашооңузга алып келсеңиз болот. Мына ушундай. Так. Деги эле балдарыбызга кандай болбосун, мисалы үчүн балдарыбызга айтышыбыз керек экен, өспүрүм балдарга кандай болбосун сенин көңүлүң оорудубу, сага жакпадыбы, сага туура келбедиби, сенин каалооңорго мындай карама каршы болуп атабы, анда баарын жакшынакай, жай, ашыкча эмоциясыз, спокойно туруп эле, апа, сиздин ушул айтканыңыз менин жүрөгүмдү оорутtu, мага катуу тийди. Ата, сиздин ушундай айтканыңыз мени кыжаалат кылып атат. Эжей, мугалим, сиз ушинтип мени күнөөлөгөндөй болуп атасыз, мага ушундай сезилип атат деген сөздөр менен өзүңдүн эмоцияңды жай, спокойно билдирип үйрөн деп балдарга түшүндүрүшүбүз, үйрөтүшүбүз зарыл экен. Алгач өзүбүз үлгү болуп гана үйрөтөбүз. Бул жагын өзүмчө сактап коеюн.